Assalamu alaikum жигиттер. Nissan Tia'da окончательно өттү. Тахометри коншина менен тахометри суулар бүт коншина менен иштейт экен да. Ошонун баарын өзүнүкүн иштетем деп аракет кылдым эле болбой койду. Бир-эки жерге алып барып коштуртайын десем алар дагы кошо албады. Окончательно чогултуп бүттүм. Мотор четко ровно иштеп атат. Бул жактардын баарын ордорду менен коюп койдум. Датчик сууга, аккумуляторго өзүнчө датчик койдум. Тахометрдин да датчигин коюп койдум. Спидометр өзү через ABS иштеп атат. Азыр айдап туруп көрсөтүп коеюн. Кененирээк жерге чыктым да. Айдап көрсөтүп коеюн. Көп эле сабап кылдыргандар по-любому титрейт деп ойлойт экен, бирок негизи жакшы койсо, качественный жасаса титребейт деле. Так, мына генератор, суу и тахометр. Азыр сабап кылдыргандар байкап турсаңар, могу көп эле сабап кылгандардын көрүп жүрөм да. 120га чыкканда 4000-5000 оборот кармайт экен да. Анан негизи андай болбош керек. Вариатор болгону менен негизи скоростной передача 7 жолу которулат да, оборот где-то 3-3,5 чейин, 120да 3-3,5 нормада негизи. Анда ылдый иш жерден айдап атасың деп өткөндө бирөө айтыптыр. Ылдыйда айдасаң деле оборот көтөрүлө берет, көтөрүлгөн машиненкичи. Так, 120. Бир да рулга вибрация бир титреген жок, мына көрдүңөрбү? Оборот 2000 да бардым. Ошондо деле газды аябай тепкен жок, мына 140га чейин көтөрөм. 2400 оборот. Мындан ашыкпы? Мындай жасал билбейм, кайерден жасап берет. Негизи качественный жумуш арзан болбойт экен да негизи. Мен арзаныраак жасап алып көрүп убакыт кетирип алдым. 140га чейин тептим. Рулга бир да вибрация бербеди. Эс айтат, тормоз тепкенде рулга вибрация берчү эле, алда бир аз жоголуп калыптыр дейт негизи. Ходовойунда бир аз бар окшойт. Вообще четко чыкты да. Прям завод эле чыкты. Мага жакты. Мактаныш эмес, бирок бир мына рулга кичине да вибрация берген жок да, четко. 1900 оборот уже 80, 1700 которду. Ушундай жасалыш керек жигиттер, жасатам дегендер. Азыр эми да бир машина бар, андан кийинки очуртка тура бергиле. Сразу айта кетейин, видеого лайк басып колдоп койгула, туугандар, толук көргүлө.